Assalamu alaikum, hurmatlı bizden Tağın Taklaq YouTube kanalının tutalçıları. Bugün 2 aprel 2026 yıl biz Canvazar Hisanov aile hükümetinin Fedorov Güngöy tarafındayız. Bayaklı Kurbanali dostumuzun yüzündeyiz bu жерде. Bayaklı iş yürü ötedi. Assalamu alaikum. Kepkanı bas kiyip alsa taksın. Kılsılar. Bizden görüşülür. Уже fundament, уже подушкасы бүтүп калыптыр. Ana üstün başlagan подушкасын көрсөтөм. Подушкасы мына ушул. Бул жер неме экен дагы? Жер уклон. Уклон болгон үчүн бул жер мынакей. Бул жагы неме болуп калган? Уже жердин бети менен бирдей болгон. Эми уровень түздөш керек да. Бул жер неме менен бирдей, жер менен. Бул жак көтөрүлгөн. Ылдый жагы почти бир опаловка көтөрүлүп кеткен. Мына көрсөтөйүн сиздерге. Көрдүңүздөрбү? Усталар ушул немени уровеньди алышкан. Мына подушканы кеңдиги. Бул жак уже неме башталган фундамент. Курбанали досум, салам алейкум. Кел бери. Жан кесем жоокесиң эми келдиң, а? Салам алейкум, кандай досум? Жакшысыңбы? Бүгүн кичине настроениең жок. Assalamu alaikum. Kırgız elim. Amansızlarбы. Biz mına Kuday buyursa mınaki başladık. Уже fundament, padışka büttü fundamenti başladık. Yarımını уже koyup ötüp kaldık. Sizlerin jardamınızlar menen inşallah mınaki sizlerin jardamınızlar menen mına baktуу, suulуу mına жерден жерлүү болду Kuday buyursa inşallah. Бул жагына дагы Kuday buyursa sizlerin jardamınızlar menen Kuday buyursa бүтүрүп алабыз деген ниеттебиз иншалла. Анан Семонтты айтып аттыңбы жаңы? Ооба, семонтубуз мына уже түгөнүп атат, аз калды. Эртең обедке чейин бүтөт деп атасыңбы? Обедке чейин бүтөт. Ошого дагы кайдыгер карабай семен саткандар акалар ошого да жардам берип койсоңуздар жакшы болот эле. Канча семон жетпей атат азыр? Азыр дагы бир 3 тоннадай болсо жетип кетет Кудай буйрса. Неме азыр килограмм канча эле неменен? 7 сом болот. 7 сом да, 7 сом ошондо 3 тонна дагына. Анда видеонун аягында дагы айтып кетебиз. Мынаны тааныштырып кетчи неме? Курбанали, комната, зал кайсыл жер ушул кызык болуп атат. Мына комната, мына зал, мына. Мына ушул жер зал, а? Зал. Бул жак мынадан биягы буйрса не болот, тыш болот. 2,5 метр. Анан биягы коридор. Бул жак болсо Спальный, кичине комната экөө. Мейманкана. Мейманкана, а. Бул жакчы? Бул болсо спальный наркы мал болсо бул дагы комната. Наркыда кыскасы жалпы 4 комната болуп атат да. Ушул мал жериң сен кухня кылып койсоң деле болмок экен, а? Ушул жер, а? Күнгө ялке күндө отуруп кичинерээк болуп калат экен да. Канча болду үй? 12,5 7,5 болду. 12,5 7,5. Көпчүлүк алеке сен өткөндө 7-ге 10 деп атпадың беле? 7-ге 10 салам деп мурунку видеодо. Анан көпчүлүк айтты, салган жарыша чоңураак кылып сала бер деп. Чоң баштадың. Андан кийин сөзүң белән керкилер айтты, кичинерээк кылып салсаңар деле болмок депчи. Эми көпчүлүгү кечегде почти 70-80% эми салган жарыша ушунчалык болуп калды. Элек салдым менен эл бүтүрүү берет, жардам берет, кыжылат болбо, чоңураак сала бер дегенде сен 7,5га почти 12 кылып койдуң, а? 12,5 Бийиктиги канча боло турган болду? Фундамент эң бийик жери. Эң бийик жери 1,10. 1,10. Пас жеричи? Пас жери 80-60 болду. Ошондо мындан эле кичине бийигирээк көтөрүлөт экен, а? Анан шагал деле мына шагал ташыган жардам кылам дегендер болсо мына шагалыбыз да түгөнүп атат. Ошого да жардам берип койсоңуздар. Өткөнкү 2 машина бүтүп калыптыр, а? Түгөнүп калыптыр. Бүгүн да бир КамАЗ алып келдиңби? Бул усталарда мынакей катуу иштеп атышат өзү. Алды, усталарга Алла разы болсун. Подушкасын бүтүп уже үстүн баштаптыр, а? Мына ушундай. Контейнерди алып келбепсиң го неме, досум? Контейнерди Кудай буйрса мына монтер эртеңки бошойт, анан краныбыздагы бүрсүңкөй деп атат. Алып келебиз, бүрсүң менен алып келебиз бул жака контейнер. Жакшы.
Азыр мунанын эшиги кайсыл жерде боло турган болду? Бул жер коридордон кирдиң. Эшик бул жакта болобу? Эшик мына жактан асты жагынан болот. Неме эшиктен коридордон киргенде элеби? Коридордон киргенде эле эшик болот да. Күнгө жакшы түштүр. Ооба. Терезелер. Подушка өтө сонун түштү. Мында неме турасы канча болгон подушка? Турасы 60. 60 кенең болду. Жакыныраак. 40 болуп кетет. Үстү 40. Мына уже башталган, 40 болуп. 40 болуп башталган, мына буйлуп башталды. Жарым уже бүгүн кечке жарым бүтүрүшөт. Усталар өтө катуу иштейт экен. Усталарга рахмат, Алла разы болсун. Ушуларга да Алла разы болсун. Ана жанагы эң бул усталардын эң жашы мына ушул экен, жакындатып көрсөтүп коеюнчу. Наушник салып Өзбекстандан келген. Кайсы Наманган беле Андижан беле? Андижан, Ошол жактан келген усталар. Айтыр. Арматураң жете белби? Арматурабыз буюрса жетип калат деген ойдобуз жана. Жетет буюрса арматура. Семонт экен да, ана семонт мына ушул эле калыптыр. Эртең обедке жетпей бүтөт экен. Ал бул жерден деле семонт кечке иштеген болсо бул усталар кечеки немени подушканы баштабады беле? Ушуна келсек түнү свет жокто иштеп аткан экен усталарың. Мунан жарымы кетип калат эгер өткөнгөдө иштеген болсо. Жакшы төртөө экен иштейт. Булар да шашып атат да ушу. Тезирээк буларды чыгарып коюп кетейин деп шашып атышат. Неме фундаменти до конца бүтүрүп, Жакшы, болсо. Кипсин деле урат болсо. Курбанали досум, сени контейнерди алып келишиң керек экен мына жерде азыр. Эртең азыркы күн ачык болуп атат. Эртең жамгыр жаат болсо, онал кайсы сандык төшөк-пөшөктөрүң бар экен. Электрдин бошотуна карап калдык да. Свет коюлду, коюлбады бул жерге? Свет бар. Коюлган да свет, Кечинде сал караңгылар түн 1:30 чейин иштеп атпайбы? Ушундай достор, биздин катталуучулар. Курбанали уже фундаменти жакындап атат. Эртең ушул обедке чейин мына ушул немеси бүтөт экен. Обедке жетет экен семонту. Дагы ошо семонт менен бизнес кылгандар, иш кандай десем, бизнес менен ошондой, как семонт менен иштегендер, как Ихсан катарында Курбанали досума алып келип берип жардам кылсаңыздар болот. Ошо номерин реквизит, ошо номерлерин бүт мына экранын астына коюп коет. Ошолорго чалып Курбанали өзү менен байланышсаңыз болот. Азыр бүгүн дагы айтсаңыздар мүмкүн, жанагы активист Элгиз Нарматов жокко деп. Элгиз Нарматов мына отурат. Мына бул жерде чайды ичип, көк чайды ичип, ал чарчады бүгүн Нокотто дагы. Жанагы Селиевден бир чалуулар боюнча бир жалып түшкөн жерге чайканалар болгон, ал жерге да бардык, ал жерди тарттык. Активист өзү чарчады мына бүгүн. Айтты, чарчам деген эс алынчы деп мына өзүбүз Курбанали досу экөөбүз бүгүн эме тутабыз. Ошондой достор, азыр Курбанали досумун эми бул видеого чейин дагы мана жооктургандан видеодо кичине неме болуп кетти окшойт. Азыр бул жерде усталардын тамак ашы бар, эт алыш керек, кандай продукт алыш керек, ага акча керек. Бүт ошо элик салым менен кетип атат. Өзүңүздөр билесиз, Курбанали досубуз иш жерде иштебейт, иш кылса да оор жумуш кыла албайт. Кичине үйгө киреше иш кылайын десе да оор иш кыла албайт. Иш жерде иштебегенден буга дагы бир кандай десем, усталарга тамак күчтүүрөөк тамак кылып берсең, анан булардын да иши да жакшы болот да, көңүлдөгүдөй иштейт. Ошо колдон келишинче ошо картага которо бериңиздер. Ошо Курбанали досубуздун өзүнүн немеси, реквизити М-банкы, Сбербанк, Айшенез номери, Айшенез өзү Москвада. Мына ушундай. Мен эми ушу кызалат болгонум, мына ушу жердин акысын Илгиз акабыз өз кепилдигине алып, Мойнуна алып алган эле. Ошо 1 миллионду өзүм төлөйм деп. Эл чогултканда мен элден чогулган акчаны мен алам деп. Анан сураныш сиздерден. Ушул жердин немесине акчасына жардам берип койсоңуздар, ушу төлөп алайлы. Айкөл элим. Кыргыз элим, ушу сиздерге ишенип, Кудай буйруса мынакей баштадык. Жерди алдык, үйдү баштадык. Кудайга шүгүр досум, шүгүр досум. Алла разы болсун, сиздердин жардамыңыздар менен мынакей уже жарымына келип калдык, Кудай буйруса, фундаменти. Бул өтө сүйүнүчтүү нерсе да. Мен эчтекем болгон эмес, эми контейнерде жашайбыз деп бирөөнүн үйүндө жашап жүргөнбүз. Ошол үйдө канча жыл жашадың? Ал үйдө 5-6 жыл жашап койдук. Качта примерно 5 жыл экен да. 5 жыл примерно. Андан кийин контейнерге чыктың. Контейнерге чыктык. Контейнерге чыгып анан карасак болгудай эмес. Чындыгында ал жерде болот. Өзүң жашашың мүмкүн, бирок бала чакаң менен ал жерде жашаганга возможность жок да вообще.
кайрылдым анан кийин мажбур болуп анан эли менен ошо жардам сурасак анан Кудай буйрса жакшы болуп кетет депчи. Аягында Ийгиз Таксын өзүнө сөз берели өзү. Жыйынтыктап өзүнүн да кайтар сөзү болгондур. Ийгиз Таксын өзүнө сөз береличи. Ийгиз Таксыр адамдардын алдына келип атканга өзүңүз сүйлөп койгон видеонун аягында. Баары өзүңүз сүйлөгөнүңүз бөлөк да. Көпчүлүк күтүп аткандыр сизди эле. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүн Нокатта жүрдүк да, центрде. Көп адам талант ушулбу деп, талантты издеп, талантты көргүсү келгендер көп болот да. Талант өзү подписчигим 100 миңге жетсе, иншалла, анан коомчулукка чыгам деп сүйлөбөйт. Анан бүгүн эми чарчадык, кичине чай ичип отурайын. Кичине өнөрүңдү көрсөттү, анан репортаж даярда деп өзү сүйлөп аралашып атат. Ошол Нокатта жүргөндө көпчүлүк суранганынан бүгүн мен сурандым да кичине сүйлөп чыгайын деп. Азыр эми Курбаналынын байкуштун мындай кандай десем, бул инемдин ыы Аллахка жеткенин эметип атам да. 1 мүнөт азыр. Урматтуу мекендештер, Билал, мына шу палбандын мына Билалдин пешенеси бар экен да. Азыр мына азан чыгып атат. Баятан бери азан чыкты да сирге. Бул жагында дагы мечит экен, бул жагында мечит, анан алдында мечиттен карасаң. Аллахтын үйү арт тараптан жакын жерден мечит сонун түптүр. Анан ба кеңге кең дүйнө, тарга тар дүйнө деп бизде эми көп жерде ба көчөлөр тар да. Бардыгыбыз көчөгө чыга бергенбиз, кыса бергенбиз. Булардын көчөсү дагы жаман кеңир экен да. Канча метр чыгат экен, санадыңбы? Жок, санай электим, кеңир экен. Жакшы. Аба кеңир экен, ошондон айтып атканда жаман сонун жерге Аллахым сени алып келди да. Билал, Билал. Билал бай. Кел бери кел Билал. Эртең элдик салымына, элдин үйү бүтсөчү, дерезеде мына панораманы, тоону карасаң ала тоону. Карачы, бир эле мезгилде мына күн ысыды, жаз келди, бактарактар гүлдөп атат, алмалар, мына кара мына бөбөктөр мына төртөө, машалла. Кубанычында чек жок да. Кайсыл бир айылда жакыра үй бүлөдөн bir bala ыйласа дейт ачкачылыктан. Ошол айылдын бардыгы күнөөкөр дейт да, ахиретте жооп берет. Ошондой күн келет. Буга ошол айылдын ымамы, ошол айылдын эл башчысы, айыл башчы, айыл өкмөт ушинтип жогорулай берет. Бардыгынын убакыт сааты келип жооп бере турган күн келет. Эми мына ушул байкуштар ушул төртөө ээн талада, контейнерде жаткан жери Аллахка дагы жакпады да. Аллахка ый жеткен үчүн анан Аллахым бизге жолуктуруп, мына элге коомчулукка алып чыктык, алхамдулилля. Кыргыз элим бар экен. Мына сонун болуп үй башталады. Карыздан кутулабыз иншалла. Аллах жомарт зат, Аллах берешен, айкөл зат, Аллахтын казынасы чоң. Бардыгынан үй дагы бүтөт иншалла. Бул ишке аралашкан утат, кайдыгер карап нафстин кулу болуп ана мына болду. Эртең айлыгым тийсе же эртең содам жакшы болсо берем деп алды өзүн өзү алдагандар утулат. Жакшы жана Медер Дамыланын садака жөнүндө айткан жери бар да. Кыйналып атсаң дейт. Кыйналып атсаң садака кыйынчылыктан чыгасың дейт. Карыз болсоң мага дейт, садака бер дейт да, карыздан чыгасың дейт. Жумушуң жүрүшпөй та, содаң болбой та, ихсан чыгар дейт. Содаң жүрүшөт, Аллах берекесин берет дейт. Садака жашоодон соң өмүр кыска береке берет. Бөөдө кырсык жамандыктан, жетимиш баледен сактайт. Ихсан, садака тагдырга жазылган баледин дагы өзгөртөт. Тагды бул садаканын фазилети күчтүү да, түшүнгөн адамга. Эми Аллахым сонун жерге алып келгенине мындай кубанып отурдум да азырчы. Иш жүрүшүп атат. Бир эле учурда ушул жаз, кышты көрсөң болот, ала тоо сонун. Эми сыртта ата мекенден алыста жүргөндөр
мигранттар эгемендүүлүктүн ата мекендин бир тууган дос жаран кадыр баркына жетебиз да биз. Мен 21 жыл талаада жүрдүм. Ушул жерде отуруп азыр эртең той бүтсө, иншалла той кылсак, ушул Курбаналы үй бүлөсү менен сиздерди эстеп, сиздерге дуа кылып, ушундай сонун жерде аябай панорама эртең үй бүтсө жаман сонун жер болот экен да. Эртең тойдой конок болуп келесиздер. Чындап эле аябай сонун жерде Аллахым үй насип болуп атат да. Ошого бул чоң бир мүмкүнчүлүк, урматтуу мекендештер. Намазды өзүбүз үчүн окуйбуз, орозону өзүбүз үчүн кармайбыз. Даже зекетти да өзүбүз үчүн беребиз, даже садаганы да өзүбүз үчүн беребиз. Анан жардамга муктаж адам ихсан чыгарып садака бергенде Аллах субхана таала мен ошол жерде болом деген да. Ошол жардамга муктаждыгын чечишкен жерде мен ошол муктаж менен бирге болом деген. Ошол мен үчүн эң жакшы амалың ошол деп айткан да. Муса алейхисаламга Аллах субхана таала. Ошондуктан бул жакшы бир аябай чоң самалык. Кыргызстан боюнча бири-бирибизге жардам берип, жардамга муктаждарды үйлүү кылышыбыз керек. Колубуздан келет. Эч болбосо лайк басып, дуа кылып, эч болбосо негатив жазып, пайдабыз тийбесе да, зыяныбыз тийбесе дегем келет. Колдоп кубаттаңыздар, акысына дуа кылыңыздар. Жылмайып коюу да садака. Эки ооз жакшы сөз жан эркит, жакшы сөз жан эркитет дейт го, эки ооз жакшы сөз бизге дем берет. Устакылары бар. Мына семен жетпейт дагы 3 тонна деп атат. Шагал, тамак аш, продукция. Базардагылар деле ушул жерге келсеңиздер, мына реквизит өздөрүнүкү, түз байланышып, базарда соода кылгандар, дүкөнү барлар, усталардын тамак ашына каралашыңыздарды суранабыз. Нокат эле 325 миң калкпыз да. Кыргызстан 7,5 миллион болуп калыптырбыз почти. Кече официальный эмеден көрдүм, 7 миллион 400 миңге жетип калыптырбыз. Почти 7,5 миллионго барып калыптырбыз. Акырындык менен көбөйүп атабыз. Иншалла жалпы кыргыз элим кайдыгер карап эгер 5-10 сомдон бере турган болсо, 1 эле сомдон берсе 7 миллион да. 7 миллион. Например, мен өзүмдүн үй бүлөм, мен 5 балам бар. Келинчегим менен мен өзүбүз жетебизге 100 сомдон бергенде 700 беребиз да. Ихсан чыгарсакчы, 7 сом берип отуруп калбайбыз. Ишкерлер 7 миң берип коет, бизнесмендер 700 миң берип коет. Ушинтип отуруп иншалла бул иш дагы бүтөт. Мына азыр достору аракет кылып акча чогултуп атат, үйдү бүтүрөбүз деп келип көзөмөл кылып атат. Акырындык менен мукабат пайда болуп атат. Айылдаштары жаш поколение чогулуп атыптыр, жардамга кошунуп. Мен ошону угуп аябай кубандым. Жаш поколение жардамга акча чогултуп, жардам кылабыз деп жакында келет. Тууган уруктары мына алды семен тап келип баштады. Арстановтар беле Жолборсовтар, Жолборсовтар уже койгондо эртең калганы дагы келет деген үмүттөбүз. Бүгүн Асияже чалып чыкты, Асияже менен сүйлөштүм. Аракет кылып эптеп бүтүрөбүз иншалла. Мындан ары ушу чогулткан айлыгыбыздан дагы уста акысына болсо да өзүдүкүн дагы кошобуз. Эптеп бүтүрөлү деп алар курсан насип кылса атасы келет экен Бишкектен. Бирөө бул жерде туруш керек да башы көз болуп. Бирер жумада иншалла Россиядан атасы келе турган болуп атат. Иншалла бардык нерсе бүтөт ушинтип акырындык менен. Ошого кайдыгер карабастан Facebook болобу, Instagram болобу, WhatsApp тайпалар болобу, ушул таланттуу Акбулак YouTube каналынын ушул видео чыкканда ссылкасы менен бөлүшүп, лайк басып, колдоп кетиңиздер. 5 сомдон. Кече бир жакшы комментер угуп калдым. Ар видеоңо чыкканда 20 сом, 30 сом, 40 сомдон которуп коетам деп. Ушинтип чогулат да. Эң сонун нерсе. Мен буга чейин бир кайрылууда айттым эле. Мен да башында баштаганда 10 сомдон баштагам. Күндүк 10 сомдон берип, акырындык менен 700ге чыккан. Россияда жүргөнүмдө. Ушул нерсеге кичине көңүл бурсаңыздар, кайдыгер карабасаңыздар, 1-2 айда карыздан да кутулуп, тойду дагы бүтүп, үйдү дагы бүтүрүп, чоң той кылып ушул жерде кубаныч менен бөлүшүштү насип кылсын Аллахым. Башка жактарда жакшы иштер болуп атат. Кыргызстанда өнүп өсүү жакшы, сонун болуп атат. Жакында Нокатка Кыргызстан президенти Нокатка келет экен. Садыр Нуркожоевич. Анын келишине даярданып атабыз. Местный бийликке наразычылыгыбыз бар.
Ошондуктан иншалла эми ынтымак болсун, биримдик болсун, Кыргызстанга стабилдүүлүк керек. Кыргызстан сону өнү өскөн мамлекеттин катарына толуктап ушул багытта баратабыз. Бир укка түшүп калдык. Барып Кыргызстанда ушундай жардамга муктаж үй бүлөлөр калбайт иншалла. Эгер ынтымак боло турган болсо. Ынтымакка чакырып кетем, урматтуу мекендештер. Аллах ыраазы болсун. Сиздер менен сыймыктанабыз, сиздерге терең ыраазычылык билгизебиз. Сиздер жок болсоңуздар бул иш болбойт болчу. Мен Аллахка табакал кылдым, артымда элим бар деп, сиздер бар деп. Иншалла бүтүрөбүз. Ишеничибизди актайсыздар деген үмүттөбүз иншалла. Аллах ыраазы болсун. Ассаламу алейкум.